такафул шариатка туура келгенин биз каяктан билебиз? Өз негизи любой компания, кайсы компания шариатский принцип менен иштейм дейт. Бул банк болсунбу же бир башка мекеме болсунбу. Алар биринчиден ошол жакта шариат совет түзөт. Бул мисалы эмелерде деле биздин мыйзамда деле бул бир талап. Биринчи шариаттык совет түзөт. Шариат совет ошого жараша мындай квалификационный адамдар болот. Булар динди да билген, экономиканы да түшүнгөн, ошол дин жакта экономиканы да түшүнгөн. Бул адамдар ошол компаниянын полный мисалы документтерди дагы түзүп беришет. Ошол жакта мисалы ошол окошко болобу, окошконун мисалы же эмеси банктын болобу, ошол мисалы документ түзөт да, мисалы бул кандай бизнес регламент, муну кандай, мунун ичинде мисалы өзүнүн шариат советтин өзүнүн положениялары болот, жоболор болот, анан бизнес регламент болот. Андан тышкары мисалы ал жакта ар бир продукттун өзүнчө эрежелер, правилалары болот. Ошондой эле мисалы инвестиционный декларация, мисалы фонддо акча болсо, ошол акчаны бир жака инвестиция катары салганга мунун өзүнчө бир документ болот. Ушунун ар бир документти ошол шариат совет аркылуу өтөт. Шариат совет ушул международный баягы эл аралык стандарт боюнча түзгөнгө аракет кылышат. Ушул толук стандартка дагы келтиргенге аракет кылышат. Анан кийин ушул баары түзүлгөндөн кийин бул компания ушул стандарттын негизинде түзүлгөн эреже, түзүлгөн продуктуларды иштетет.